Ota tizil. Tüzdün. Tüzdür. 3 tilkege tizilüge. 10. Bu. Toqtot. Bir qatarga tizilüge. Sol. Bu. Erkin tur. Oңдон. Оңдонун аякта. Биздин аскердик кызматта кыргыз тилинин мааниси өтө зор деп айтсам болот. Себеп дегенде биздин аскердик бөлүк улуттук гвардия. Эми бул биздин эң негизги максатыбыз мекенди коргоо болуп жатпайбы? Мекенди коргоо, мекенди сүйүү, патриоттуулук деген бул аскер кызматчыларына тийиштүү нерсе да. Ошондуктан эне тилин билбеген элин сүйүп жарытпайт, эне тилин сүйбөгөн эси жогун аныктайт дегендей, эң негизги биздин туу туткан нерсебиз бул ушул эне тил болуш керек да. Тил болбосо дил жоголот, дил жоголсо улут жоголот дегендей, ушул мекенчил катары, мекенге кызмат кылган аскер адамдары катары тилдин мааниси менимче бизде өтө зор. Ошондуктан биздин аскердик бөлүктө, улуттук гвардияда тактап айтканда, баардык буйруктар кыргыз тилинде жүрөт. Биздин тарыхты карап көрсөк деле, биздин бабаларыбыз байыртадан жоокер эл болгон, көптөгөн согуштарды башынан өткөргөн. Ошол жерде жоокерлерди кандай башкарыш керек, баардык буйруктар, албетте болгон тактикалык даярдыктар, тизилүүлөр, жоокерди кандай башкаруу, албетте өзүбүздүн тилибизде болгон. Биз дагы ошол тилде колдонобуз. Тил болбой эл болбойт, тил жок болсо эл жок болот. Бизди тил менен таанылабыз кыргыз деп. Мааниси өтө зор. Кыргыз тили мен сыймыктанам, кыргыз тили менен. Себеп дегенде биздин тил тарыхтан айтылгандай өтө байыркы тил. Ушул убакка чейин өчпөй учугун улап келатканыбызга Кудайга миң мерте шүгүр айтам. Канча деген элдер, канча деген улуттар, тилдер жок болуп кетти дүйнөдө. Аны баарыбыз билебиз. Ушул бабаларыбызга рахмат. Эми кийинки ушул биздин муундардын ыйык парсы жана милдети деп эсептейм, ушул тилди сактап, барктап, кийинки муунга мурас катары өткөрүп бериш. Ак мөңгүлү таалардан ата баба мели жашаган. Байыртадан элим кылымдарга өчпөй, ата мекен көчүн улаган.